Assalamu alaikum урматтуу Тескобар каналынын көрүүчүлөрү. Урматтуу кыргыз калкым, амансыздарбы? Мен бул чыгарылышта сиздерге өзгөчө маалыматты бермекчимин. Сиздер ойлоп турушуңуздар мүмкүн. Мышык боюнча маалымат берет депчи. Жок, андай эмес. Мен мышыктын жанында турган, мышык жылуулук алып жаткан, үйдү жылытып жаткан отопление тууралуу айтып бермекчимин. Негизи Ошто көптөн бери иш жүргүзүп жаткан жылуулук орнотуу борбору иштейт. Аскар деген жигит баш болгон уста жигиттер Ошто көбүнчө Оштун айланасындагы райондордо, айылдарда, ал эле эмес Жалал Абад, Баткен аймактарында дагы мына ушундай сиздер көрүп тургандай печкаларды, жылуулук печкаларын орнотуп, отопление системаларын сиздерге жасап бермекчи. Азыр Аскар мырза менин жанымда. Кандайсың? Жакшы. Аскар, канча жаштасың? 29. 29 жашта. Канча убакыттан бери ушул отопление орнотуу, жылуулук орнотуу жумушу менен алектенесиңер? 9 жылдан бери. 9 жылдан бери. Демек тажрыйба бар. 5 жылдан өткөн тажрыйба бул жакшы тажрыйба. 9 жылдан бери канча үйгө, канча мекенге отопление печкаларын орнотуп салдыңар? Эсеби жок. Абдан жакшы. Бул печканы качан орноттуңар эле? Мен азыр урматтуу Тескобардын көрүүчүлөрү, кайсы жерде тургандыгымды айтып коеюн. Ош облусунун Озгур айылында кайсы бир үйдө турабыз. Мына ушул отопление печкасын Аскар мындан 3 ай мурда орнотуп берген экен. Биз атайын иштеп аткан жеринен көрөлү деп келдик. Анда көрөлү. Эмнелерин айтып бересиз? Бул өзү жакыныраак келиңиз. Канча метр квадратка ылайык таштырылган печка? Печке 150 квадрат метрди ысытып берет. Ушул печка 150 метр квадратты ысытып берет, Печканы каяктан аласыздар? Бул кандай печка? Бишкектен келет печка. Бишкектен алып келесиздер, Атайын котел, даярдалган котел. Каалаган формада, каалаган метр квадратына расчет алып келип бересиздер. Анан орнотуп бересиздер. Сиздердин жумуш акыңыздардын суммасынын ичинде болот. Жалпы акынын ичинде болот да. Ошондой эле болот. Печка мынанча сом турат десеңиз, печканын акчасын берет. Анан кошумча жумуш акыңыздарды айтасыздар. Общий бардыгын бир эсептейсиздер, туурабы? Анда жакшы, келиңиз көрсөтүп бериңиз, ачыңызчы. Азыр бул жеңебиз отту салып коюптур, кайнап атат. Биринчи функциясы чайды кайнатып атат, кечирээк тамак пышат. Бул жерден отту салат, Мунун артыкчылыгы 2 отун менен уже суу 50ге чыгып атат. 2 отун салганда суу. Азыр биз келгенде эле отунду салды эле. Бир аз кызыды. Азыр канча градусту көрсөтүп атат? Суу 50 градус, Бул чыккан суунун көрсөткүчү, келген суунун көрсөткүчү. Печкадан жылып чыккан суунун көрсөткүчү. Азыр 50 градус бөлмөлөргө айланып келет да. Бул темирдин калыңдыгы канча болуп кетти экен эми? Өтө калың болсо керек, Өтө калың эмес, жукалы 2 кабат болуп жасалат. 2 кабат. Айлантасы полный суу. Азыр мына жерлерде суу турат да азыр, Суу да? Мына ысып уже. Караңыздар. Могул жерге эмне коюлат? Бул жер жөн тазалоочу жер. Тазалоочу жери. Мунун ичинде дагы рубашкаларда суу болот. Ичинде. Асты жөн күл алынат, тазалап жер. Кадимки күрөк менен күлдү алып тазаласа болот экен. Тем да коюлат, электрический ысытса болот. Электрический, газ менен да ысытса болот. Демек бул печкаларды сиздер 3 функция менен коюп берет экенсиздер. Биринчиси көмүр менен, отун менен, экинчиси газ менен, үчүнчүсү электричество менен, ток менен. Газды кандай кыласыздар? Мисалы ушуга газ кое турган болсоңуздар, газды кайсы жеринен киргизесиздер? Газ мына жерден кирет. Ушул жерден кирет. Бирок мына эшикти могул жерин тешип коесуз, Тешип туруп баягы трубасын, газдын трубасы ылайык эле тешилет да. Ошол жер эле. Анан ошону салып отту жагып койсо түнү менен күйө берет. Аны ачыштын, жабыштын кереги жок. Бир салып күйгүзүп койсо болду экен, Демек түшүнүктүү, бул отопление печкасы азыр 4 бөлмөлүү болгондо дагы 4 бөлмөлүү залы менен времянканы жылытып жатыптыр. Мына мышыктын ушул жерде жатканын эле көрсөңүздөр болот. Жылуу печканын жанында отурган учуру.
Бул жерден эмне чыгат? Бул жерден баягындай безопасность печке жарылып кетпеш үчүн. Баягы давление көбөйгөн учурда же бир кайсы бир жеринде суу томуп калган учурда ушул жерден воздух чыгып кетиши мүмкүн. Ашыкча давление ушул жерден чыгат. Давление ушул жерден чыгат. Анда жүрүңүз көрөлү, азыр ысытып аткан учур экен. Биз кухнядабыз. Мына агабыздын Аскар жасап берген үйдүн кухнясы. Кухняга бир батарея коюлган. Көрүп атасыздар. Мына турбаларды дагы, батареяларды да бүт сиздер коюп бергенсиздер, да? Ооба. Бул кухня болду. Адеме бул жагында коридорго бир батарея коюлуптур. О эшиктен киргенде дагы бир батарея коюлуптур. Бул жакта наркы чекеде душевая бар. Ал жака дагы бир батарея коюлуптур. Анын жанындагы бөлмөдө бир батарея коюлуптур. Турбаларын бүт мынандай кылып монтаждап, таптаяр кылып жасап берген. Азыр жана эле биз келгенде от жагылды, жылыптыр уже. Суу ушундайга айланып, могу батареялардан айланып, кайра барып, печкадан кайра жылып, кайра келе берет да. Ооба. Абдан жакшы. Печканы заказ кылса канча убакытта келет? Тез эле болобу? Печке Даяр болсо. Метр квадратын айтат, формасын тандайт, алдырып келесиздер, коюп орнотуп бере бересиздер. Бул жерде дагы жылытып атат. Кухняны кошкондо, негизи душеваяны кошкондо 5 бөлмөнү ушул 150 метр квадратка ылайыкташтырылып жасалган отопление печкасы жылытып атыптыр. Ал эми бул кадимки времянканын залы, узун туурасы 4кө 6 келген бөлмө экен. Бул бөлмө дагы жылуу. Бирок бул бөлмөгө бир чоң батарея коюлуптур, көрүп турасыздар. Бул дагы жылуу. Батарея койгон, отопление, жылуулук орноткон Аскар баштаган жигиттер, ишеничтүү жигиттер. Буйрутма берсеңиздер болот. Мен телефон номерлерин жарыялап коем, назар салыңыздар. Көмүр келип калыптыр, көмүрдү салыңыз эми. Бирек көмүр салыңыз. Охо, моорусу жакшы окшойт, өтө жакшы тартып атат. Көрүп атасыздар, сууну тез эле жылытат экен. Тамакты да бышырат, сууну да ысытат, бөлмөлөрдү дагы жылытат. Абдан жакшы. Мына ушул Аскар баштаган жигиттерге сиздер кайрылсаңыздар болот. Эгерде үйүңүздөргө, кайсы бир мекеме ишканаларыңыздарга жылуулук орнотуу зарылчылыгы болсо, анда Аскар сиздер үчүн кызмат кылат. Аскар 24 саат бою телефонду алганга даярсыңбы? Даярбыз. Кайсы жерлерден чакырса барасың? Кыргызстан бардык жерине. Кыргызстан, Ысык көлдөн чакырса да барасың. Таластан чакырса да, Лейлектен чакырса да, Каракулжадан чакырса да, Алайдан, Чоң Алайдан чакырса да барасың. Барып келип атабыз. Абдан жакшы, анда колуңарга береке. Мына ушундай ишеничтүү жылуулук печкаларын ар бир үйгө, ар бир мекеме ишканаларга орнотконго Кудайым өзү жеткирсин. Үйүңүздөрдө дайым жылуулук болсун. От жагылып турсун, чайлар кайнап турсун, тамактар бышып турсун. Аскар, ишиңизге ийгилик каалайм.